Эки аялдык боюнча айткан темам аябай талкууга түшүп атат. Көп группаларга таркап, анан мен туугандарым да жөнөтүп, койчу жөн эле койчу, ушуну айтпай эле койчу, элдин баары терс кабыл алып атат, элдин баары сени каргап шилеп жаман нерсе айтып атат дейт да. Эми бул мен эки аялдуулук же көп аялдуулук боюнча эмнеге айтып атам? Анткени бул биздин коомдун оорусу болуп атат. Өлүмдү жашасаң, ооруну жашасаң өлүм ашкере калат дейт да. Көп үй бүлөлөрдүн ажырашуусу, көптөгөн могу кыз келиндердин оорусу, именно по женской части, мисалы үчүн женский жагың ооруса, гинекологко барсаң, гинеколог эч качан айтпайт да сагачы сенин күйөөң гулять этип атат, сенин күйөөң башка кыздарга барып атат деп айтпайт. Анткени айтканы ал өзү некомпетентный болуп калат. Биринчиден, экинчиден доказательство, факты жок да. Бирок сенде ар кандай бир оорулар чыкса, женский жагың сасып баштаса, кытышып атса, ооруп атса, эме деп коет да, сен воспаление сага суук тийиптир деп туруп личитетип коет. Анан кайра эле ооруй бересиң, потому что күйөөң башка жакта башка бирөө менен жатып келип сага жугуза бериши мүмкүн. Ошон үчүн ушундай бир проблемалар болбосун деп эми буну ойлоп тапкан жокмун да. Буну ошо илгертеден биздин ата бабаларыбыз эркектердин мындай эмеси күчтүү болот, бакубат болот, анан аларга болсо ушундай уход керек, көңүл керек, маанай керек деп анан көп аял алган болуш керек. Анан динде деле эми Аллах Таала он создал нас, он создатель, он знает, да, эркектин потенциалы кандай, аялдын. Поэтому мне кажется, Аллах Таала разрешил, да, рухсат берген 3-4 аял алсын. Эгерде мүмкүнчүлүгүңөр жетсе, эгерде согуш болуп калган болсо, эгерде жанагы жетим жесирлер көбөйүп кетсе, ошолорду алгыла деп рухсат берген болуш керек да, эркектин потенциалын билипчи. Анан биз азыр не кылып атабыз? Ичибиз тарып, мисалы үчүн, мисалы айтып атпайсыздар, сен өзүң күйөөңө 2 катын алып бер, анан атаңа 2 катын алып бер депчи. Мен апам каза болуп калган. Эгерде атам үйлөнөм десе, үйлөнсө жакшы болмок. Баарыбыз эле айтканбыз, ата үйлөнүңүз депчи. Анан мен жолдошума деле айтам, мисалы мен командировкада көп жүрөм, башка жакта көп жүрөм, анан если ала турган болсоңуз алыңыз депчи, потому что лично я не хочу, чтобы он гулял. Мага келип оору жугуштурушун каалабайм, кыздан кызга барышын каалабайм, кыздардын тагдырын бузушун каалабайм. Анткени биз өзүбүз да кыздарды тарбиялап чоңойтуп атабыз. Поэтому мы взрослые люди, биз чоң адамдарбыз, биз чындыкка тике карашыбыз керек, трезво карашыбыз керек бул жашоогочу. Анан эркегиңерди мисалы үчүн мойнунан байлаган ит ууга жарабайт деп коет. Оңуңардын мойнунан байлап алып, эч качан силер анын эркектин органына эге боло албайсыңар. Эге боло албайсыңар эч качан. Ошон үчүн если измена кылам деген эркек, ал любой жерден измена кылып коет. Любой, силер аны миллион контроль кылсаңар дагычы. Кечегиде Манаш шаарында офлайн сабак болду да, анан ошондо бир эжеке келип айтып атат да, менин жолдошум милицияда иштейт дейт. Ал өзү милицияда иштейт, анан телефонду жакшы түшүнбөйт дейт. Мындай кыздар менен жазышат, анан өчүргөндү унутуп калат, ушундай дейт да. Короче, биягынан өчүрсө тиягында калып калат, тиягынан өчүрсө биягынан калып калат. Анан Инстаграм, соцсети вообще түшүнбөйт, бирок өлү эле кыздарды жакшы көрөт, анан сүйлөшөт дейт. Анан мен мурда психологияга келгенче анын артынан изучать этип, издеп, анын кыздарын барып бетин тытып, чачын жулуп, ушундай бир ызычуу скандал болуп келчүмүн дейт да. Анан психологияга келип уже түшүндүм, оказывается, жана орустардын макалы бар го, Горбатова могила не исправит дегенчи. Бул деген адамды өлгөндө дагы, бул кабырда оңдой албайт экен адамды, мен муну өзгөртө алмак белем. Пускай бул өзүнүн кылган иштерине өзү жооп берсин Аллах Тааланын алдында деп туруп, мен өзүмдүн жолумду тандап, китеп окуп, билим алып, мындай өнүгүү жолунан түшкөндө эмне сейчас спокойно дейт, мен күйөөмдүн телефонун вообще текшербейм. Если текшерсем, мен билем дейт, 100% бир нерсе табам дейт да. Ошондой болуп, бул биз башкара албай турган нерселер экен, но бирок биз ошого көбүнчө ден соолугубузду, көбүнчө мындай эмебизди, убактыбызды сарптап берет экенбиз, жаштыгыбызды сарптап берет экенбиз. Анан ден соолук деген билесиздер да, бул эң чоң байлык, аны восстановление кылгы канча акча салсаң деле восстановление болбойт, баягындай калпына келбейт да. Ошон үчүн бизге Аллах Таала берген ресурсту мындай эмени кармашыбыз керек да, кадыр баркын билишибиз керек. Анан мен азыр ушундай эмеге келдим. Тренинг 24 саат деген тренингди даярдап атабыз да. Негизи адам ушул 24 саатын эле жоопкерчилик алса, жашоосу жакшы болот экен да. Өткөн өмүрүнө, келечегине эмес, просто 24 сааттын ичинде акчаңа, маанайыңа, оозуңа, тилиңе, сүйлөгөн сөзүңө, оюңа, ушуларга эле 24 сааттын ичинде эле контроль кылсаң бүттү. Калганын баардыгы жакшы болот экен. Ошон үчүн мага мисалы үчүн ошол эки аялдуулук боюнча негатив жазып, жаман жазып аткандар, туура түшүнүңүздөр, аны мен ойлоп тапкан жокмун. Мен первооткрыватель эмесмин, мен аны ойлоп тапкан жокмун. Это испокон веков биздин ата бабаларыбыздан келаткан нерсе. Мен просто айтып атам, ошол нерсеге мындай, надо это признать, во-первых, да, бул Куранда бар, да, биздин тарыхыбызда бар деп признавать этиш керек ошол теманычы. Анан кабыл алгыла дебей, просто признание бериш керек. Да, это есть, это было и будет. Бул болгон биздин тарыхта, и мындан кийин да болот. Биз аны токтото албайбыз. Бирок что мне нужно делать? Самоизоляция, өзүңөрдү өзүңөр мындай жакшынакай колго алып туруп,
анан жакшы нерселерди жакшы жашоону жашагыла, анан күйөөңөрдүн артынан түшүп отуруп аны оңдой албайсыңар силер. Просто живите свою жизнь. Аллах Таала берген жакшы бир жашоону жашаңыздар.